Кийинки сөз Төлөбаев Балбак Зарлыковичке берилет. Урматтуу Алмазбек Акымжанович, мына 2-3 күндөн бери мен Дордойдо, Ош базарында, Кара Суу базарында иштеген ишкерлер менен жолугушуп, иштешип, сүйлөшүп атам. Көбү азыркыга чейин эмне салык төлөрүн дагы эле билбей атышат. Кантип төлөйбүз? 8 миллиондон ашса эмне болот? 10 миллиондон ашса эмне болот? 20 миллиондон ашса эмне болот? Эч ким билбей атат. Ошон үчүн жанагы чатактын баары чыгып аткан ошондон болуп атат. Мен өкмөткө сунуш кылат элем. Ушул чоң базарларга налоговыйдан, салыктан жакшы ушул жанагы өзгөчө салык системасын жакшы билген адистерди жиберсеңер, бир 10 күн барып элге консультация бериш керек да. Bir konteynerде деген 4 киши иштеген контейнерлер бар экен, бөлүп алып, айла жоктон. Bir konteynerде бирден иштегендер бар экен. Bir konteynerде арендага берип коюп, 3 ай иштеп калганын арендага бергендер бар экен. Алардын баары эмне болот? Кантип салык төлөйбүз, эмне кылабыз дегендер бар. Азыр Казакстан менен Өзбекстан Кытайга безвизовый режим киргизип алышты, өзлөрү түз барып алып келип атат. Жакында Кара Суунун Дордойдун кереги да жок болуп калат дейт. Муну кандай кылабыз? Биз эмне үчүн безвизовый бизге киргизбейсиңер деген суроо талап болуп атат. Ошон үчүн базарларга, чоң базарларга, Дордойго, Кара Сууга жибербейсиңерби налоговый адистерди? Барып мындай көчөгө өстөлдөрдү коюп алып түшүндүрүш керек, чатыр тигип алып түшүндүрүш керек. Чрезвычайный ситуация азыр. Дордой менен Кара Сууда чрезвычайный ситуация киргизиш керек. Барып налоговиктерди ичине, чатырлардын ичине коюп коюп элге түшүндүрмө бериш керек. Момундай болсо мындай налог төлөйсүң, момундан ашып кетсең мындай кыласың, тигиндей кылсаң мындай кыласың деп. Мен таң калып атам бул өкмөткө. Коркунучтуу болду. Кара Сууда мына элдер көтөрүлүп кетти, чыгып кетти көчөгө. Араң токтоттугар. А Дордойдо эртең чыкпайт деп ким кепилдик бере алат? Иштесеңер иштегиле да, иштебесеңер айтпайсыңар, биз түшүндүрүп берели барып. Биз иштей албай атабыз, биз түшүндүрө албай атабыз деп. Анда айткыла депутаттар барыбыз бар түшүндүрүп берели. Анда налоговыйдын эмне кереги бар түшүндүрө албай аткандан кийин. Жакшынакай түз келатсак дагы ызы чыгылып элди көтөргөн атасыңар, өзүңөр отурган бутаңыңарды кесип атасыңар. Дордой менен Кара Суу базары Орто Азияны кармап турган базар болчу илгери. Азыр акыбалын карагыла эми. Рахмат.